Tangkı efir. Gördün jeginen. Koşulup koyuңuzдар. Кішкене маек құралы. Таңқы эфирде. Қарағыла шыққандай керемет. Қарағыла шыққандай керемет. Şu керемет өзді сыйдай албай қалдық та. 4 кіші эфирде. Улан, ассаламу алейкум. Қандайсыңар? Так, 6 кіші, Саадат, Самат, саламатсыз ба? Поделиться алып қойсаңыздар. Эфирдің темасын азыр гөлдің кереметі жөнінде сөйлешелі. Гөлүбүздүн сактап калалы. Чыңгыз, салам алейкум. Так, 9 киши эфирде, дагы кошуп койсоңуздар. Дагы бөлүшүп койсоңуздар. Гүлзат, саламатсызбы? Буканбаева, 9 киши эфирде, 10 киши болду эфирде. Ама дагы бир бөлүшүп койсоңуздар. Қарағылач қандай? Сонун несі. Қандай керемет. Біздің скөліміз қандай? Сонун керемет. Алтындай болған скөліміз. Ақтан Нұрбай, саламатсыз ба еке, ден соқтығыңыз, рахмат. Гүлзат, саламатсыз ба еке, саламатчылығы, қандайсыңар, жақсы ба? Эми урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, баштай берейин, көп эмен эметпей. Эң биринчиден баштаганым. Бияка келген себебим 28-inde атам менен апама курман айтты бияктан өткөзөйүн деп чечкем. Ошон үчүн курман айтты бияктан өткөзөм. Курмандыкта бияктан чалам буюрса, өзүм айылман. Андан тышкары 27-inde бүгүн Чолпан-Ата шаарында бизде сезонун ачылышы деп ат чабыш өтөт. Мен Жорго Федерациясынын төрагасы болгондон кийин бияк келип катышсам, бүгүн ошо ат чабышка сезонун ачылышына карата президенттер келет дегендей сөздөр болуп атат. Эми канчасы чын, канчасы калып билбейм, бирок ошондой болуп атат. Ошол жактан дагы көрөлдөп атам. Эмне президент келип атат, анткени деген президент биякта экен, асман шаарынын эмесин салам дейт. Эми ошо асман шаар боюнча айтып кетким келип атат. Именно ошо асман шаар боюнча айтып кетип атат. Мына моуну карап көрсөңүздөр, бул биздин гөлүбүздүн керемети, Кыргызстандын керемети, биздин Кыргызстаныбыздын керемети. Карагылачы кандай сонун жер. Эми мындай эсептегенде бизде Скөл областы боюнча 250 000 киши жашайт да. Скөл областы боюнча 250-280 000 кишиге чейин барат. Эми ошол 250-280 000 кишиге ушу Скөлүбүз мындай Кудайын таалам ошол кишилерди ушул жерге эметип андан ашык кылдырган жок да. Бул эмнени айтып атат? Скөлдү ушуну кереметтик сактап калыш деген даже табият өзү айтыпты да. Эми Моңгол асман шаары. Ошол асман шаарын салабыз дейт. 250-800 000 кишиге чейин жашайт биякта дейт. Мен ошол теманы дагы абдан көп жактырбай аткан себебim мындай болуп атат да. Эми салынсын, эми салынып ошо экологиялык нерселердин баарын туура жасап, тоонун башына экологиянын баарын, экологический септик, тиги булардын баарын ошолорду биздин природабызды сактап кала турган нерселер болсо жакшы болмок, ооба. Бирок көлдүн жээгинде эмес. Мына көлдүн жээгинде бизде эми баарыбыз, элдин баары мактанабыз. Мына монча миллион турист келип кетти Скөлүбүзгө.
ооба келип кетти. Бирок ошол миллион киши келип кеткен миллион киши канча өзү менен кошо мындай нерселерди алып келет, жаман нерселерди алып келет. Бөтөлкө, сөтөлкө, тиги баарын алып келет. Эми азыр мына көлүбүздү байкап көрсөңүздөр, көлүбүздүн мына түйүндө тигинеки, мына момунтип эле көлгө тигине мындайраак кылып алайын. Мындай көрүнөбү? Мусор. Мусор уже жатат. Бөтөлкөлөр жатат. Бүт бар. Бир түндүн ичинде. Анан каяктагы эмени айтабыз. Негизи эл өзү эле балип келип атпайбы? Скөлдү булгап атат. 1 миллион, 3 миллионго чейин туристтер келет деп. Ооба, туристтер келген жакшы, элге туристтер келген жакшы. Элдерге туристтер келсе, ушул жакта 3 миллион, ошо бияктагы үй бүлөлөр баары тең жанын багып атат ошол туристтердин аркасында. Ал жагынан сөз жок. Бирок биз ушуну менен туристтерди көбөйтөбүз, Скөл областынын элин көбөйтөбүз деп Скөлүбүздөн айрылып калбасак болду да. Скөлүбүздөн айрылып калбасак болду. Менин оюмча, наоборот, Скөлүбүздү закрытый зона кылып, эсе ошончолук туризмге иштесек, ушу тоо туризмин өнүктүрсөк, мына карап көрүлөчү, Нарын областында эмне деген тоолор бар, эмне деген каарлар жатат. Ошолордун баарын жасасак кандай болот эле. Ошо шаардын ичине, шаарды экологически чистый кылып туруп, Бишкек шаарыбызды бир альтернативный вид топлива өтүп, ошо шаарыбыздын ичинде мындай бир кызыктуу постройкаларына Тбилиси, Батумиге барып көрүлөчү. Кандай сон, шаардын ичи эле сон. Ташкентке барып көрүлөт, Ташкентте кандай увеселительный эмелер. Ошондой туризмдигибиз. А көлүбүздү туризмге айлантыш, менин оюмча, бул өтө туура эмес. Асман шаар эми салынсын, эми ошончолук далалар. Эми ошол салынып бүтсө жакшы. Ошо салынып бүтсө абдан жакшы да. Ошол салынып бүткөндөн кийин ошо бүт экологиялык проблемалардын баарын чечилип салынса жакшы. Бирок бияктан улуш этип атабы. Эми ошонун баары салынып болсо жакшы. Салынып калса жакшы. Бирок ошол салынышына, ошо аягына чыгышына көзүм жетпейт. Эмне деген акчалар кетип, эмне деген жердин кыртышы бузулуп, ошондой болуп калбаса болду. Экологиялык зыяндарды ойлойм санада болуш керек. Илгертен бери эле, Союз кезинен бери эле биякты как биосферный зона катары карачысыз көлдү. Биякта дом космонавтиканы салып, Аврораны салып, Киргизский морияларды салып, ошол жерде баарын эметип алып туруп, баары биосферный зона кылган. Ошо биосферный зоналарды кылып туруп, Скөлдү ушуну сактап калабыз. Бизде болсо ушу Скөлүбүздү сактап калабызбы деген, биосферный зона кылабыз деген ордуна ушундай азапты азыр айтып атабыз, жасап атабыз. Мына баягы тетиги Наполеонубуз айтып атат. 3 миллиондон ашык турист келет дейт. Кыйратыптыр ошол Наполеонубуз 3 миллиондон. Эптеп ошол жактан салык жыйнап, баягы дабдырап сүйлөп салып 400-500 миллиард мен сом киреш алып келем деген сөзүн аткарып, ошону эптеп ошол жактан чыгаргысы келип атабы. Ошол да күлкүлүү нерсе. Эмне, алардын акчасы бар. Алар бүгүн буларга эптеп чыгып алса эле болду, эртең акчасы бар, качып кетет. Швейцарияда жыргап коюп жашай берет. А бизчи баягы эле эл, карапайым эл калабыз ушул жерде. Эртең күнү ошо чөлүбүздү алабызбы? Мына азыр айтып атпаймынбы, мына азыр даже ошол жерге басып барсаң, просто мондай да, мына карагылачы. Вообще мына уже эртең менен эле мына жаш балдар могу жерде олтурду. Туристтер, Казакстан туристтери келиптир мына. Карагылачы. Мына. Ушунун баары бузуп атат да көлүбүздү. Анан кайдагы нерсени айтабыз? Кайдагы нерсени мактанабыз?
Азыр эмитен эле ушу кичинекей көлүбүздө шаарыбыз салына элек да, асман шаарыбыз салына элек да, момундай көлүбүздүгө кыянаттык жасап атабыз. Кыянаттык, көлгө кыянаттык жасап атабыз. Азаптын баары ошондо. Карагылачы, кандай мөлтүрөгөн көлүбүздү өлтүрүп алган атабыз. Мейлі, балкимдир. Бирок бул негизи илгертен бери эле ойлонуп келаткан неме. Муну еще Исхак Абсаматович эмес, Масалиев Абсамат байкебиз ошол бир кезде ушул нерсени ойлоп тапкан. Ысык көлгө бир шаар салып же балыкчыны көбөйтөбүз, анан ошол жерге эмеден ош тараптан элдерди алып келебиз дегенде, то есть бияка мындай численности электоратты көбөйтүш үчүн. Анан кийин эртеңки күнү мындай выбор болгондо ошол эл голос бермек да. Балким ошонун оюндагыдай жасап атышабы. Ысык көлдөн эле бир 1000 киши, миллион киши голос жыйнап алалы деп. Ошонго салынып атабы. Эми салынсын. До конца салынса жакшы эле. Бирок көзүм жетпейт да. Көзүм жетпейт ошол асман шаары аягына чейин салынып калганына. Негизи ошол асман шаары көлдүн жээгинде салынган өтө туура эмес деп ойлойм. Балкимдир. Эми салынып көрсүн эми. Анда көрө жатабы. Ошо асман шаарын салабыз тинтес деп көлүбүздү жоготуп албасак болду. Көлүбүздү жоготуп албасак болду. Карагылачы, көлүбүздү жоготуп албасак болду. Карагылачы, кандай сонун, кандай керемети. Ама балыкчыны эле эметсе, балыкчыны салса жакшы болмок. Балыкчынын инфраструктурасы бар. Аны Садыр Нуркожоевичтин салбагында аткан киши жок. Вообще салыш керек. Бирок Садыр Нуркожоевичтерден өтө эле ишенчек киши болот деп окшойт. Тияктан кыйратабыз, салабыз, инвестор тартабыз деп эле алдап атабы. Эшесе айтары, кандай айтарыңды билбей калдым. Тегерек четиңизди тазалаңыз десе укпайт. Могу Акылбек Жапаровдон кутулгула десе кутулбайт. Бул Акылбек Жапаров канча президенттин башын жеген. Эмне менен кармап турат бул Акылбек Жапаров кимди? Президент менен эки досту эмнеси менен кармап турат? Аны алгандан, жумуштан алгандан коркушат. Эмнеге коркушат? Ошолорду досконально мыйзам катары, хотя бы даже незаконное обогащение деген мыйзам беренелер менен даже карап койсо деле, аякта деле чыкмак. Аны карабайт. Өтө начар. Адилет, туура айтып атасың, көлдөн алысыраак салыш керек болчу. Ушу балыкчыга салса деле жакшы болмок. Балыкчынын ар жагында өтө мындай тоолуу жерлер, ошол жакта мындай очистительный сооруженияларды коюп, ошол жакка даже ошол асманды очистительный сооружение үчүн өйдөрөөк кылып койсо болмок да. Эми асман шаары чырпыкынан мен кече тамчыдан өттүм. Өтө эле ошо общежитиясын салып атыптыр. Сиз аман эсен болсо эле болду. Нормально. Мына бобур. Укам. Ысык көл. Бобур. Ошондой, момдай. Азыр табалдийби, туура айтып атасыз. Ошо балыкчыны эметип койсоңуз. Рахмат, Саадат. Просто мен көлдүк болгондон кийин ушу кичинекей кезден бери, ушу бала кезден бери ушу көлгө түшүп, ушу көлдүн кереметине кумуна жатып чоңойдум элем. Азыр болсо ушундай
мусорларды көрүп алып сүйүнгөн элдерге жиним келет. 3 миллиондон ашык турист келет деп кыйкырышат. Эмне кереги бар ушу 3 миллион? Көлүбүздү өлтүрүп албайлы, көлүбүздү өлтүрүп албайбы? Көлүбүздү өлтүрүп албайлы. Мына азыр течерде эмне деңизчилер кумтөр менен тигине бален баарын бастырып тиги кумтөр менен азап болдук. Кумтөрдөн пайда көрөбүз деп экологиялык зыянга учурадык. Экологиялык зыянды сотко берип утуп келишсе, экологиялык зыянды кайта наоборот нөлгө түшүрүп салды соттун чечими менен экинчи инстанция. Азыр жогорку сотко берилсе, жогорку сот ошону карап таштап салат. Сардар Нуркожоевич өзү айткан трибундан 4,5 миллиард долларга чыгым кетирген деп. Эми ошону балдар баары чогулуп 4,5 миллиардка сотко берип биринчи инстанция менен утуп алса, экинчи, үчүнчү инстанция мына кайра жокко чыгарды. Течерде эмне деген азаптарын баары болот. Жетин тоону казабыз деген дагы эле оюндан кетиши элек. Деди андашты кайра сатып ийишиптир. Кандай түшүнсө болот ушундай нерселер? Зачем? Бир нерсеге түшүнбөйм да адам баласын. Жан талашабыз, эптеп эле жан талашып эле, эптеп эле акчаны миллион. Бир эле суроо 100 миллион доллар таптырсыңар, табасыңар. Ошо 100 миллионду эмне кыласыңар? 3-4 башыңарга, 3-4 үй бүлөгү башыңарга. Эртең күнү деген о дүйнөгө кеткенде 7 метр кепиндик эле. Андан башка эчтеке жок. Билбейм эмне болот атасыңар. Эптеп могу көлүбүздү, кереметибизди зыян келтирбесе эле болду. Шуну үмүтпөй эле койсоңор. Болот Туров, я в принципе тоже так же думаю. Эми көрөбүз го эмне болор экен. Бүгүн биякта эме болот экен. Президент биякта экен, келеби, келбейби ошону көрөт элем. Келсе чыкырса айтат элем, Сардар Нуркожоевич абамсыз. Тегерек четиңизди таштаңыз, болдучу деп аракет кылат элем, бирок анга ынандабай калды го абабыз. Мейли, өзүң. Кайрыл. Мейли, ушуну мен түз эфиримди токтотоюн. Мына дагы бир жолу көлүбүздү карап көрүлө. Алтындай болгон, кереметтей болгон көлүбүз. Жакшы алыңыздар. Аман эсен болсун биздин Кыргызстаныбыз.